Садый камчы деп кыйкырган биздин мекендештерге чындыгында эле чала болот экен. Ошолорду колдоп алып келгендерге чала болот экен. Анткени алардын канчалык аферисттигин, калпычылыгын, алардын ушу кыргыз элинин башын айлантып жаткандыгын карап көрүп туруп, ишенип, анан жанагындай Жони парк ачып берип койсо, анан кыргыздын итаягынан бери алтын болот деп койсо, ошого ишенип, алданып отурганды жакшы көргөн эл экенбиз. Анан моментип миңдеген, миллиондогон биздин мекендештерди Орусиядан кубалап жатат, ушинтип жатат деп арызданганга акыбыз барбы деп ойлойм да. Замандаштар, акты карадан, караны актан айырмалап билген бир коом боло алдыкпы? Биз ушундай ыплас каралоолорду жүргүзүп жаткан бийликтин тилин тыя алдыкпы? Ушуну менен эле алаксытып, көрүнгөн эле ушул барган жеринде эле капсула салган, резиденцияда чалкалап тайраңдап, лыжа теп, топ тепкенде да жөн теппей, ич кийимин кийбей, шерменде болгон ажоонун бизге кандай кереги бар? Демек ошол ажоо келсе, демек ошого ылайык элбиз. Биз ошого татыктуубуз. Анан дагы ошого окшогон ыплас бийлик, мага окшогон кыргыздын карапайым кыздарынын ар намысына чейин асылышат. Урматтуу туугандар, мен эч качан турмушка чыккан эмесмин, чыга элекмин, дагы да чыгайын деген азырынча оюм жок. Анткени мен турмуш курууга азыр даяр эмесмин. Мен азам кете элек. Кыргыздын азасына, кыргыздын монтип чет мамлекетке чыгып, ошол жактан биздин мекендештердин сөөгө, биздин өлкөбүзгө барып жатканына менин ушу жүрөгүмдөгү өрттөнгөн азап кете элек. Кыргыз качан бактылуу болгондо, качан биздин келечегибиз ишеничтүү колго тапшырылганда, анан мен жеке турмушумду ойлойм деп мен жеке керт башымды биздин мекендештердин, биздин элибиздин жаркын жашоосу үчүн жеке керт башымды байлап коюп, чындык үчүн чыркырап чуркап жүрөм. Бирок мага окшогон ушундай таза жаштарды, таза мекендештерди, таза саясатчыларды, маданият кызматкерлерин, коомдук ишмерлерди ушинтип ыплас жукпаган каралоо менен каралашат. Эми мен турмушка чыккым келген учурда деле бул бийликтин иши эмне? Бирок менде кыргыздын салт санаасына ылайык өзүмдүн каадам бар, өзүмдүн намысым бар, жана өзүмө ылайык тандоом бар. Мен аксакал баш атамдай көргөн кишилерге көз артып, алардын мага болгон ушундай бир көңүл бурусуна муктаждыгым жок. Мен тажрыйбасын, билимин жана ошондой эле жашын сыйлаган аксакалдар, моментип Садырга окшоп, Ташеевке окшоп, ыплас өзүнө окшогон ушу пресс-катчыларды, өзүнө окшогон телеканалдарды, аймак каналдарды ачып алып, оппозициялык топторду жамандагандан башкага жарабаган ыплас, ушунчалык ыплас 30 жылда мындай бийлик болгон эмес чындыгында. 31 жылда деп эле айтып кое берейинчи. 31 жылда мынчалык ыплас бийликти көргөн эмесмин. Тупойдун тупой бийлиги десем жаңылышпайм. Ушинтип ачык айкын эле айтыш керек болуп калды. Бул бийлик кетет, көрөсүңөр. Элдер кубалап кетиреби? Бул бийликке нааразы болуп кетиреби? Айтор баары бир кетет. Бирок эл биз калабыз.